баалайбыз. Дайыма сиздер менен сиздердин ийгилигиңиздерге кубанып турабыз. Бүгүнкү кечтен бери абдан жакшы иш чара болуп жатат. Ушул Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык юбилейинде биз бир эле Кыргызстан эмес, жалпы Орто Азия чөлкөмүндө эң мыкты университеттин бири болуп тургандыгы бардыгыбызды кубандырат. Мына ушул сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ош мамлекеттик университети кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн мыкты инсандарды кыргыз коомчулугуна берип келген. Мындан ары дагы келечек муунду тарбиялап, ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, кыргыз мамлекетинин гүлдөп өнүгүшүнө салым кошкон мыкты адистерди берет. Мына ушул Ошмонун жеңишине дайыма туу болуп сайылып туруучу мыкты инсандарды берет деп ишенебиз. Сиздердин мына ушул мыкты деңгээлде университеттин өнүгүп жаткандыгы башка Кыргызстандын башка жогорку окуу жайларына дагы үлгү болуп, жугуштуу болсун деген тилекти айткыбыз келет. Сиздердин ушул сиздерди биз кесиптештер деп айткым келет, замандаштар деп айткым келет, тагдырлаштар деп айткым келет. Эмне үчүн тагдырлаштар? Себеби дегенде баардыгыбыз бир тармакта ушул жаш муунду тарбиялап, билим берүүгө аракет жасаган тармакта иштейбиз. Ошондуктан тагдырлаштар, иштериңиздерге ийгилик, Ошмо мындан дагы гүлдөп өнүгө берүүсүн чын жүрөктөн каалайм. Анан медиа сабаттуулук боюнча айтууда, албетте медиа сабаттуулук ошол азыркы коомдо бул эң зарыл, эң актуалдуу маселелердин бири. Азыркы биздин коомубузда маалыматтын ачык болгондугу, көп болгондугу, анан мисалы үчүн дүйнөлүк айрым бир дүйнөлүк жаңылыктарды биз ошол тилде эмес, чет тилин баардыгыбыз биле бербегендиктен, ал тилде, жаңылык жасалган тилде окуп, билип, угуп жатпагандыгыбыздан мына ошол фейк жаңылыктардын пайда болуусу көп болуп, фейк жаңылыкты биз айырмалай албай жаткан бир көйгөйлүү маселебиз бар. Бул маселени мага чейинки спикерлер да айтып өттү. Мен андан башка жагына токтолгум келет. Массалык маалымат каражаттарындагы сабаттуулук бул ошол маалыматты анализдөөгө чейин ал сөзсүз түрдө тилдик жактан сабаттуу болушу керек. Баягы шебегени капкага талбайсың, айрым учурда мына ушул биздин медиа тармагында тилдик жактан сабатсыз болгон жаңылыктар, тилдик ката менен жазылган, айтылган, орфоэпиялык каталар менен айтылган жаңылыктар биздин коомчулугубузда медиа тармагында орун алып жаткандыгы өкүнүчтүү. Биз 2021 жылы жана 2022 жылы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлиги тарабынан проектисинде мына ошол Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун адистери мына ушул проектиде иштедик. Биз 60тан ашуун массалык маалымат каражаттарын тилдик каталарга карап чыктык. Бул изилдөө абдан өкүнүчтүү жыйынтыктарды берди десек болот. Айрым бир негизги каналдарда ар бир 4 секунда сайын жүгүртмө саптарды, сюжеттик жазууларды, орфоэпиялык каталарды, стилдик каталарды эске алганда, орто эсеп менен ар бир 4 секунда сайын ката кетип жаткандыгы аныкталды. Айрым бир абройлуу гезиттердин бир 14 бетте 238 ката бар экендиги аныкталды. Бул коом, биздин коом үчүн абдан көйгөйлүү маселе. Себеби дегенде журналистика бул коомдун түзгүсү. Журналистика бул маалымат алмашуу, маалымат берүүдөн тышкары ал когнитивдик кызмат аткарат. Сөзсүз түрдө ошол өсүп келе жаткан муундун, ошол коомду түзүп турган муундун аң сезимин калыптандырууда эң чоң роль ойнойт.